акыркы сапарыңыз аттуу зыйнат. Көрүнүктүү мамлекеттик саясий жана коомдук ишмер Эмилбек Абакиров акыркы сапарга узатылды. Маркум менен коштошуу зыйнатына белгилүү коомдук саясий ишмерлер жана жакындар катышты. Эмилбек Абакиров 1929 жылы 18 мартта Нарын облусундагы Кочкор районунун Ак Кудук айылында туулган. Ал профсоюздук кыймылдын көрүнүктүү ишмери катары элдин эсинде калды. 4 жолу Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаты болгон. Ал өзүнүн мол тажрыйбасы, терең билими, чечкүндүүлүгү, бийик моралдык этикалык принциптери менен татыктуу кадыр-баркка жана сый-урматка ээ болгон. Үзүрлүү эмгегинин аркасында бир катар сыйлыктарга татыган. Эмилбек Абакиров 92 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Эмилбек Абакирович ВЛКСМдын отличники, профсоюздун чыныгы патриархы болду. Анын доорунда бүт республика боюнча балдар лагерлери түптөлгөн. Ысык көлдүн курорттук генералдык планы толугу менен иштелип чыгып, жалпы республика боюнча куратор, санаторий, пансионаттар, эс алуу үйлөрү салынган. Биз бүгүн да ошол имараттарда жайларды пайдаланып келе жатабыз. Эмилбек Абакировичтин өмүр баяны бүтүндөй эпоханы, советтик доордун тарыхын, жашоосун чагылдырып турат. Алардан биз ала турган үлгүбүз, өрнөгүбүз абдан көп. Эмилбек Абакирович бул акылдын, абийирдин, адамгерчиликтин уюткусун алып жүргөн адам болчу. Жалпы журт үчүн, аны тааныган кишилер үчүн бул абдан чоң жоготуу да. Мындай киши мен ойлойм, эми кайра качан келет?